Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бүгүн 5 май Конституция күнү. Учурда бул Конституция күнүндагы мисалы саясатчылар, саясаттоодучулар дагы буну өзгөртүш керек деген дагы бир сөздөрдү айтып келет. Эл өкүлү Курманкул Зулушев дагы бир нече жолу айткан, Конституцияга өзгөртүүлөр киргизиш керек депчи. Анан негизи бизге бул ылайык келеби, өзгөртсө кандай кылып өзгөртүш керек? Биз дагы даярбызбы буга? Мен эчен жылдардан бери айтып келем, кеп Конституцияда эмес. Конституция бул кагаз, бул китеп. Деп инсанда. Бул Конституцияны мен ушундай элестетем да, бир жакшынакай алманын көчөтүн алып келди дагы, келип бул жерге отургузуп койду. Отургузуп, эми көктөй баштаганда жок туура эмес отургузуп алып турубуз, ары карай бир 2 метр ары жылдырышыбыз керек деп ал жака көчөрдү. Анан 1 жылдан кийин жок болбой калыптыр деп 3-чү жерге ушул көчөт көктөйбү. Ушул көчөт түшүн береби. Кеп жерде эмес. Жер ошол жер. Кеп багбанда. Уламдан улам башка жака көчүрүп отурган багбанда. Кеп инсанда, кеп кишиде. Ана биз 11-ci жолку конституциялык өзгөрүүгө баратабыз. Бул киши тандаганды билбей койдук деп көп айтам мен. Конституцияны карап, конституцияга таянып иштеген эч бир мамлекеттик орган жок. Конституцияны жоготуп алып деле жашап көрүптүрбүз, жоготуш жүрдү го конституцияны. Конституция 2 гана учурда иштеп атат. Качан? Президент барып жалган ант ичкен учурда, инаугурация деп коет. Экинчиси кайрылуу жасаганда. Башка учурда конституция иштебейт. Анан конституция күнү деп өзүнчө бир майрам кылып алган. Мына азыр көчөдөн мен күндө жөө басам келатам. Бир кишинин көкүрөгүндө жок андай сезим. Жалган сезим, жалган майрам, жалган кандайдыр бир баалуулуктар менен жашап келатабыз. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Кеп конституцияда эмес, кеп инсанда, кеп кишиде. Конституцияны мындай коюп, эгер адам өз иманына жараша, өз ушундай бир адамгерчилигине жараша иштей турган болсо, ал мамлекет дүркүрөп өсөт. Конституциясы жок өлкөлөр деле өсүп атат. Эми дагы бир жолу өзгөртөбүз дегени бүгүнкү муну оор кырдаалда бул маселени көтөрүп чыгыш абдан туура эмес. Мен өткөндө эле айткам. Эгерде конституцияны элге коюп берсе, эл аны чече албайт. Эл эмес 120 депутаттын түшүнбөй атат. Себеп анын 110-у конституцияны окуган эмес. Бүгүн мамлекет башчысынын конституцияны окуганына да күмөнүм бар. Себеп конституцияда көрсөтүлбөгөн укуктарды пайдаланып атат. Конституцияда президенттин андай ыйгарым укуктары жок. Экономикалык, чарбалык иштерге кийлигишүүгө түк укугу жок. Бирок кийлигишип атат. Конституцияда парламент жогору туруш керек. А бирок парламенттин сабатсыздыгы ушундай деңгээлге жетти, өздөрүнүн фамилиясын жаза албайт. Демек кеп конституцияда эмес экен. Конституцияны мындай кылып жазып коюп туруп, ага таянбастан өзүнүн билгениндей жасап иштеп кетсе болот экен. А конституцияны талап кылган эл жок да. Конституцияда билим берүү бекер деп турат. Саламаттыкты сактоо бекер деп турат. Кыргыз жараны Кыргызстандын айланасында ээн эркин басып жүрүүгө укуктуу деп атат. Ээн эркин басып жүрүүгө укугу барбы бүгүн? Жок. Билим берүү бекерби? Жок. Саламаттыкты сактоо бекерби? Жок. А эмнеге иштебеген нерселерди жазып алып эле кыйкыра бересиз? Биз ал кагазды өзгөртпөй, китепти өзгөртпөй, биз инсанды өзгөртүшүбүз керек. Инсандын ички дүйнөсүн өзгөртүшүбүз керек. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалдагы негизги маселе эчен жолу кайра кайталадым. Шаршем болуп деле калдым бул конституция боюнча айтып. 2010-жылы кабыл алып атканда айттым эле, бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат. Алып келди. 2016-жылы ар кадамда бомба катылыптыр, мина жарылып кетет деп коркутуп олтуруп, башка конституция кабыл алды. Мен 16-жылы конституцияда айттым, бул мамлекетти жок кылат.
Конституция. Мына мамлекет бүгінгі күнде қағаз жүзінде ғана бар. Сондықтан бүтіндей қырғыз жұртшылығына, қоғамшылыққа қайырларым ушул. Конституцияны ордuna қойып тұрып, бірінші ички дүйнөбүздү тазалайлы, мамлекеттүүлүгүбүздү түптеп алалы, андан кийин карап көрөлү. Биринчи бүгүнкү замандын талабы мамлекетти сактап калуу. Ушун мындан өткөн маселе жок. Болгондо да мына өздөрүн өздөрү үркүтүп, бирөөлөргө кошо даргып алып, тажылуу вирус деп, өздөрү түк түшүнбөйт, тажылуу вирус эмне экенин. Негизи бизде парламенттик башкаруундай өкүм сүрүп атабы же президенттик башкаруубу? Кайсынысы көрүп үстөмдүк кылып атат? Бизде күч башкаруу, акча башкаруу. Бизде парламенттик башкаруу да жок, президенттик башкаруу да жок. Караңгылык, сабатсыздык, акча башкаруу, ушул түркөйлүк башкаруу. Башка эч кандай түрү жок. Биздин Кыргызстандагы бүгүнкү жагдай бир мамлекетте андай кайталанбайт. Себеп конституциянын талабы бир, а жашоонун башка. Чытасызбы? Мен жана айттым, мен конституцияга таянып жашай турган болсо, президенттин кылдай ыйгарым укугу жок. Өлкөнүн экономикалык, чарбалык жана башка иштерге кийлигишүүсүнө эч кандай укугу жок. Бирок сабатсыз, эмне үчүн жанагы акчаларды таратып сабатсыз жогорку кеңешти алып келгенге аракет кылат ар кайсы президент? Сабатсыз, канчалык сабатсыз болсо, ал ошончолук бийлиги өктөм жүрөт. Эгер ал жерге мекен сүйүү сезими күчтүү, сабаттуу инсандар, азаматтар, жигиттер, кыздар келип калган болсо, айтат, кечиресиз, сиз муну туура эмес жасап атасыз деп. Мына ошолорго таяныш керек. Эгерде ушул туура эмес жасап атасыз деп айтала турган жогорку кеңеш болгондо, Атамбаев бүгүн камалбайт эле. Эгерде сиз туура эмес айтып атасыз, туура эмес кадамдарды таштап атасыз, токтотуңуз, конституция сизге мындай укук берген эмес деп айтып турчу жогорку кеңеши болгондо, Бакиев дагы бул күндү көрмөк эмес. Түшүнөсүңөрбү? Парламент күчтүү болмоюнча, сабаттуу болмоюнча, жалаң улак чаккандарды, арак бергендерди, акча бергендерди, ун тараткан тегирменчилерди, же болбосо арак менен угулап өз улутуна өзү чыккынчылык кылып аткан аракпоздорду алып келгенди токтотмоюнча, конституцияны алтын тамга менен жазып койсоң дагы түк пайдасы тийбейт элге. Кеп ушунда. 1.900.000 тегерегинде акча бөлүндү, доллар. Кыргызстанга тажылуу вируска каршы. Эмне үчүн акчалай алып атат? Эмне үчүн бизге Кыргызстанга, дүйнөгө ушунчалык белгилүү болгон фирмалар баягындай жабдыктарды албайт? Медициналык жабдыктарды. Эмне үчүн албайт? Ошол акчаны Кыргызга киргизбей туруп эле бизге өпкөнү жасалма дем алдыруучу, бизге ракка каршы, бизге баягындай каныңды алып, ошонун так дартка даба эмне белгисин коюп берүүчү жабдыктарды эмне үчүн сурабайт? Акчалай сурашат. Эмне үчүн? Себеп акчаны өзү билгендей кылып иштеткенге. Эртең кайрадан ыйлай беребиз. Мына жабдык жок экен, көрсө 7 миллион доллар турат экен, бул 5 миллион доллар турат экен. 120 миллион, 121 миллион бөлүнүп атса, ошолорду сатып алып келип, Ошко, Жалал Абадка, Нарынга, Таласка, Ысык көлгө коюп койбойсуңбу ошондой жабдыктарды? Кандай дейсиз? Пайдаланып калбайсыңбы ушундай мезгилден? Жок, алар жеке чөнтөккө пайдага иштешет. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы эсибиздер тандап көрүп атабыз. Себеп дегенде басымдуу бөлүгү мактоолор. Ошондон мактоолорду эмес, биз мүмкүн болушунча суроолорду берүүгө аракет жасап атабыз. Ассаламу алейкум. Суроом өзгөчө абалдыгы узартылабы же 15 апрель токтойбу деп. Азыр жооп бердим. Негизин алып караганда өтө көп ушундай суроолор. Себеп элдин чыдамы, биз ушунчалык сабырдуу элбиз. Биз ушунчалык Кудай сүйгөн элбиз, касиеттүү элбиз. Жаман жактарыбызды аябай көп айтабыз. Бирок башка элдерде жок керемет касиет сапаттарыбыз бар. Мына ошол жакшы жактарыбызды көбүрөөк айтканга аракет кылсак да, ошол сабырдуулук жагынан кыргызчалык сабырдуу элди табыш кыйын. Бирок 15-нде токтойбу, токтобойбу? Дагы бир жолу айтам, аны
тиги кошуна мамлекеттерге карап туруп ошолорду эмне кылса ошону туурайт. Адахан Кимсенбаевич, эмне себептен соц тармактарда сизге кара пыялар көп кетүүдө? Шайлоо жылы токтотсо болбойбу дейт. Болбойт, шайлоо жылы да. Шайлоо жылы. Шайлоо. Мадумаровго каршы бирдемелер чыгып калган болсо эле ойлоңуздар, жакында шайлоо болот экен деп болду. Ассаламу алейкум, урматтуу Адахан Мадумаров, бул дүйнөлүк бизнес оюнбу? Тажикстан, Туркменистанда эмнеге жок коронавирус дейт? Кээ бир азаматтар айтып атпайбы, аларда диктатордук өлкө, ошон үчүн алар сыртка чыгарбайт деп калп. Аларда чындыгында жок. Алар дүйнөлүк маскарапоздордун оюнуна аралашпай атат. Азыр карантинде бүт полиялар иштебей жатат. Биз жашылча жемиштер жок калабызбы? Кандай жардам бересиңер? Жардамды ошол иштерди, чараларды кабыл алып аткандардан сураш керек. Эртең мына Өзбекстан чек-арабыз ачык. Калпагыбызды көккө ыргытканбыз сүйүнүп, кубанып. Натыйжада кыргыз дыйкандарын баарын жокко чыгардык. Отсадырдын тегерегинде, Кара Суу районунда, Өзгөн районунда, Ноокат райондорунда күнөсканаларды куруп, аябай жакшы иштеп баштады эле. Чек-араны ачып салды дагы, биз аларга туруштук бере албай, бүт күнөсканалардын баары жокко чыкты. Чүйдүн тегерегинде канча күнөсканалар пайда болду эле. Биз өзүбүздүн помидор, өзүбүздүн бадыраңды жеп калдык эле. Чек-араны ачты, Өзбекстан менен туруштук бере албай калдык. Себеп алардын 1 килограмм бадыраң өндүрүш үчүн кеткен чыгашасы биздин Кыргызстандыкына караганда 5 эсе арзан. Биздикилер 1 килограмм бадыраң өндүрүш үчүн 90 сом сарптаса, алар 10 сом сарптайт. 15 сом. Себеп алардын уругу өзүндө. Дарысы өзүндө. Газ итте арзан. Ушул жааттарынан алып келгенде себестоимость, товардын турушу бизден эселеп арзан болгондон кийин алар киргизип берет дагы бизге. Биздикилерге ыңгайсыз туруштук бере албай калабыз. Ошон үчүн алардын дыйкандарын быйыл дагы байытабыз. Бирок Россиядан 2,5 миллиард доллардан ашык акча түшүп атты эле, эми ал түшпөй калат. Ошол акчага биз ошол мамлекеттерден жашылча бакчаларды алып жеп атканбыз. Быйыл кандай болот, бир жараткан өзү билет. Мен ушул маселени коюп безилдеп атам. Анан ушул маселени коюп атсам, сөздү башка жакка буруп, Мадумаров коронавирус жок деп атат деп кыйкырган азаматтар аман болсун, бирлер өзүндө болсун. Түшүнүктүү. Адахан Кимсенбаевич, бизге басымдуу бөлүгү дагы келүүдө. Садыр Жапаров жөнүндө айта кетсеңиз, мамилеңиз кандай? Экөөңүздөр Кыргызстанга керексиздер. Рахмат. Кыргызстанга керектүү инсандарыбыз Кудайга шүгүр көп эле, баарыбыз аман бололу. Бул жерге дагы келиптир. Ассаламу алейкум Адахан Кимсенбаевич. Жебеген жердин түбүндө дейт го, дейт. Деген жебеген жердин түбүндө туура, бирок ошо жердин түбүндө кандай абалда жатат болду экен? Жегендер деле, жебегендер деле жердин түбүнө баарыбыз барабыз эртеби кечпи. Бирок кантип барабыз? Кеп ошондо. Кечиресиз, дагы бир суроо. Коррупция менен күрөшүүдө эмнени биринчи эске алмаксыз? Ыйманды. Кантип күрөшүп, кимден баштамак элеңиз? Ыйманды эске алыш керек. Мына кече Саакашвилини канчалык тепкилеп жамандашты, башка кылды. Кийинки келген президенттер айтты, Саакашвили ушунчалык коррупциясы жок системаны куруп кеткен экен. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат деп. Саакашвилинин өзүнөн сурап атат. Эмне кылдыңыз эле десе, бүтүндөй күмөн санаган, уурдаган, мамлекеттик казынага кол салган досторумду дагы камадым, министрлерди да камадым. Жарыя салдым дейт. Азамат Умар разияллаху анху деген адилеттүү падыша болгон. Мана ошол Умар разияллаху анхунун принциби менен мамлекетти кармаган болсоң, өзүң жебе, бирөөгө жедирбе. Өзүң алба, бирөөгө алдырба. Мамлекеттин элдин эсебине бармагыңды эмес айланайын, тырмагыңдын учун да салба. Мана ушундай принцип менен иштей турган болсо, Кыргызстан айтып атпаймынбы, мына коркутуп койду эле, коронавирус деп кыйкыра берип. Көчөгө чыкпай эле отуруп калдык го. Коркот экенбиз го. Биз эгерде мамлекеттин, элдин казынасына кол салгандарды дал ушундай кылып жазалайбыз деп койсо, токтойт. Ишенип коюңуздар. Угурлук да токтойт, коррупция бүтүндөй токтойт. Дагы СМС келип атат. Саламатсызбы Адахан Кимсенбаев, сиз убагына спикер, депутат болдуңуз, спикер да болдуңуз, премьер да болдуңуз. Эмне үчүн кызматыңыз түшкөндөн кийин баарыңар кыйынсыңар, убагында эл үчүн эмне кылдыңыз? Каркыраны сатканга сиздин тиешеңиз бар деп Бекназаров айтып чыкпады беле дейт. Амин. Амин, премьер болдуңуз дейт. Оозуңузга май болоюн, ошого жеткирсин. Боло элекмин.
иншалла болобуз. Жашына караш керек да, бул канча жашта экен. Мадумаровдун жасаган иштерин билиш үчүн ошол мезгилде мен жасагандагы менин кеткениме 10 жыл болду, 11 жыл болду. 11 жыл. 10 жаштагы бала 21-ге чыкты. Ошондо студент болуп 17деги балдар бүгүн 28-ге чыкты. Ошон үчүн Мадумаровду басыңыз интернеттен. Эмне кылган жумуштардын баары ошол жерде жазылуу. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин интернет соц тармагындагы НБТ телеканалдан дагы эфирибиз соңуна чыкты. Адахан Кимсанбаевичке 30 секундтук эле сөздү беребиз, андан кийин коштошобуз. Рахмат. Бардык сөздөр айтылды. Негизи эле каалаганым ушул. Эч кандай коркунучка берилбеңиздер. Каалаганым ушул. Ар бирибизге Аллах иман берсин, инсап берсин, сабыр канаат берсин. Асман жерден келген балалардан сактасын. Мына кече ушундай кар жаап, түндө -4 даражага чейин суук болуп, чүйдүн тегерегинде, башка жерлерде кандай экенин билбейм, алма өрүк жокко чыкты. Гиластар дагы жокко чыкты. Дыйканчылык аябай катуу жапа чекти. Мына ошондой келген апааттардан Аллах өзү сактаган болсун. Бизге көздөрү түз эмес болгон башка мамлекеттерге инсап берсин. Элибиздин пейли түз, ниетибиз ак. Үстүбүздө тамыбыз болсун, кийерге кийимибиз болсун, жээрге наныбыз болсун. Эч кайсы ата-эне баланын кесепетинен сыздап какшабасын, көз жашыбыз акпасын. Жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык болуп, көптөгөн элдердин катарында ар кандай балелерден аман эсен чыгып, дагы бир жолу кыргыз касиеттүү эл экенибизди даңазалай турган күндөргө баарыбызды аман жеткиргенди насип кылсын. Ушу менен биздин эфир соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди алып барган мен Мирлан Муратов болдум. Жолугушканча.